Zikir deyт эки түрдүү болот. Алланы эстөө эки түрдүү болот дептир. Биринчиси тил менен эстейт экенбиз. Субханалла, алхамдулилла, Аллаху акбар, ла илаха иллаллах, Мухаммад расулуллах ошого окшогон аркандай калима тасбирлерди айтып Алланы эстеп турат дейт тил менен. Бул да бир зикир дейт. Бул өтө жеңил болгон зикир дейт. Бирок эң бир чоң зикир, пайдалуу зикир дейт. Иңдел маасия дейт. Күнөө жасап аткан учуруңда Алланы эстөө, бул чыныгы зикир ушул болот экен. Кудай сактасын, сиз эч ким көрбөгөн жерде отурасыз, ошол жерде Алланы эстеп, акыретте эстеп, Алланын астында ушундай бир тараза турат. Мисқала зарратин хайра яра, мисқала зарратин шарра яра. Кыпындай жакшылык жамандыгын таразага түшөт деген Алланын аяттарын эстеп, Алла Таала айтат: "Алам я'лам би анналлаха яра." Сен билбейсиң, мен сени көрүп турамын деген аяттарды эстеп, жок. Кошсам көрбөсө дагы, бала чакам көрбөсө дагы, келинчегим көрбөсө дагы, Алла көрүп турат. Алла угуп турат. Алла билүүчү зат, Алла эртең күнү ушул кылган амалымды таразага тартат. Деп ошол күнөөнүн астында Алланы эстеген зикир бул эң бир фазилеттүү, эң бир сооптуу чыныгы зикир ушул дейт. Ошон үчүн туугандар, ушул зикирдин көрөк жасашыбыз керек. Көрөк ушул күнөөгө барып аткан учурда дароо Алланы эстеп жиберишибиз керек.